Тоң районунун Дөңтал айылындагы Иманбек Текеев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Исмаилова Рита тынчылык кылган. Саламатсыңарбы менин Татнакай окуучуларым. Биз бүгүн кыргыз тил сабагын өтөбүз. Сабагыбыздын темасы ата тоштун маанисине карай бөлүнүшү жактама ата точ. Сабагыбыздын максаттары ата точ маанисине карай 6га бөлүнүшүн билебиз. Жактама ата точ тууралуу маалымат алабыз. Ата тоштун мааниси боюнча бөлүнүшүн далилдер менен айтып беребиз. Жактама ата точторду катыштырып сүйлөм түзө билебиз. Ынтымактын маанисин түшүнөбүз, сөз өнөрүн баглайбыз. Бүгүнкү сабакты жагымдуу маанай менен баштасак. Анда эмесе мен сиздерге бир жакшы ырсаптар менен ушул сабагыбызды баштагым келип турат. Ырыс кыбыз кетпес болуп булайым, таң нурунан аманчылык сурайын, жаркыраган ар пендеңе өмүр бер, өзүң гана берешенсиң Кудайым. Бүгүнкү жаңы темабызды түшүндүрүүдө биз бүгүн силер менен ата тош деген ким эле деген жаңы жомок менен баштагым келип турат. Кунт коюу болуп тургула. Тээ байыркы өткөн заманда өзү акылдуу, чынчыл, кабыстыгы как жарган ата тош деген адам жашаган экен. Жубайы күн нуруна күндө жуунуп, таза жүргөн сулуу аял болуптур. Ал сууга чайынып тарагандан кийин тим эле ай сыяктуу суйкайып калчу дешет. Бирок алардын баласы жок болуп Кудайдан тилешчү экен. Арадан көп жылдар өтүп, алар 3 уулду, 3 кыздуу болуптур. 3 уулунун аттарын ата точ, 3 кызынын аттарын энеси коюптур. Ата точ балдарына заттын атын же алардын белгилерин атабай, жалпылап көрсөтүүчү сөздөрдү тандаптыр. Эң улуу уулунун аты Жактама экен. Ага, мен, сен, ал, биз, силер, алар деген сөздөрдү экинчи уулуна шектеме деген ат коюп, ага дагы бул, тигил, ошол, тигил деген сөздөрдү, үчүнчү уулуна Сураса деген ат коюп, ким, эмне, кайсы, кайда, кандай, качан деген сөздөрдү ар бирине энчилеп бериптир. Акылдуу эне кыздардын бирине Таңгыч деген ат коюп, ага эч ким, эч качан, эч кандай, эч бир, эч нерсе деген сөздөрдү, экинчи кызына Аныктама деп ат коюп, ага баары, бүткүл, баардыгы, ар бир, ар кандай, ар кайсы, ар ким деген сөздөрдү, үчүнчү Белгисиз деген кызына кимдир бирөө, кандайдыр бир, алда кандай, алда эмне, качан кыйын деген сөздөрдү энчилеп бериптир. Энеси эң кичүү кызын эркелетип Бүдүк деп да чакырчу экен. Күндөрдүн биринде ата точ ата уул кыздарын чакырып алып, силердин кызматыңар, иштеген ишиңер да аз болбосун. Мындан кийин кошумча дагы баш баяндооч жана айкындооч, аныктооч, толуктооч, бышыктооч мүчөлөрүнүн милдетин аткарасыңар. Бул силердин эл үчүн кылган зор кызматыңар болот дейт. Балдары буга макул болушат. Ошентип балдар ата тоштор ошондон баштап сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин аткарып, ынтымактуу жашап калган экен. Биз бүгүн Жактама ата точко конокко барабыз. Анда биринчи эрежеге көңүл буралы. Жалпыланган заттык маанини үч жактын бирине жекелик, көптүк санга тиешелүү көрсөткөн ата точторду биз жактама ата тоштор деп айтат экенбиз. Жактама ата точторго кандай сөздөр кирет дедик? Мен, сен, ал, биз, силер, сиздер, алар деген сөздөр кирет экен. Жактама ата тоштор ким, кимдер деген суроолорго жооп берет экен. Бирок балдар, төмөндөгүнү эсиңерге алууңар керек. Сен, ал деген жактама ата точторго көптүк лар мүчөсү уланганда олгусу өзгөрүп кетет. Ал, алар, сен, силер болуп өзгөрөт экен. Эми алган билимди алгачкы жолу бышыктоо көнүгүүсүн иштейбиз. Биринчи, жактама ата точторго кандай ата тоштор кирерин санагыла балдар. Экинчиси, эрежесин айтып, ата тоштун аныктамасын түшүндүргүлө. Жаңы сабагыбызды бышыктайбыз. Биринчи, жактама ата тош деп кандай ата тошду айтабыз. Экинчи, эмне үчүн мен, сен, ал, биз, силер, алар деген ата тоштор жактама ата точторго кирет. Үчүнчү, жактама ата тоштун лексикалык маанисин, морфологиялык белгисин, синтаксистик кызматын айтып бергиле.
көмүлгө тапшырма 373-көмүлүү. Алган биримди бышыктоо, жалпылоо көмүлүүсү. Окуп чыгып, ал деген ата тооштун шилтемелик маанida колдонуп жатканын табасыңар. Сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла балдарым.